Калыптанган көз караштарды жоюу, кыялдарды ишке ашыруу, бирдей укук, бирдей мамиле. Аймактарда даярдалган теңдик уктуруусун сунуштайбыз. Ийгилик өзүнөн өзү келбейт, ага тынымсыз аракет кылуу керек. Биздин бүгүнкү каарманыбыз Сусам районунун тургуну Майрамкүл Кубанычбековна 4 жылдан бери Казакстанда супермаркеттердин биринде директор болуп эмгектенип келет. Кандай гана иш болбосун белгилүү максатка жетүү үчүн аракет кылуу жана өжөрлүк бул ар бир адамга келечекте керектелүүчү сапат болуп эсептелет. Биздин коомдо талантым бар, таанышым жок деп эле өзүнө рамка кое алган адамдар өтө көп. Чындыгында мындай адамдарды такыр түшүнгөн эмесмин. Албетте бир нерсени баштоо же баягы суткалап иштөө кыйын, бирок эгерде убагында чыдап аракет кылып койсоң, анын өзүрүн дагы убагы келгенде көрөсүң. Бирок тилекке каршы айрым адамдар баары даяр болушу керектей мамиле кылышат. Демек бул жөн гана жалкоолук деп эсептейм. Мен Алматыга келгенде алгач кассир болуп иштеп баштагам, кийин көптөгөн аракеттерден улам. Азыр Кудайга шүгүр бул жака келгенде менин деле таанышым болгон эмес, таанышым жок болчу. Демек көздөгөн максатка жетүү үчүн сөзсүз тааныш болуусу керек эмес деп эсептейм. Кичине кезинен дарыгер болууну каалаган каарманыбыз жогорку окуу жайда бул тармакта окуп баштаганы менен аягына чыкпай калганда башкалардын каалоолорун, күтүүлөрүн орундата албай адам кысымына туш болгонун айтат. Менин өздүк жашоомдогу тажрыйбамдан айта турган болсом, мектепти аяктаган соң медициналык академиясынын хирургия факультетине тапшырып, ошол жакта билим алгам. Ал убакта мен башка кесипти аркалуу оюмда да болгон эмес, ойлогон да эмесмин. Бирок тилекке каршы жашоо шартымдын өзгөрүшү менен окуумду аяктабай калдым. Ошол эң өкүнүчтүүсү болуп калды. Ошол маалда мага чындыгында жашоо бүтүп калгандай сезилген, билимим жок. Ким жумуш кылат, кандай жумуш табам, эми кантем деген ой жашоомдо өтө чоң тоскоолдуктар жаратып калган да. Көрсө ар кандай коркуу сезимибиз менен тоскоолдуктарды өзүбүзгө өзүбүз жаратат экенбиз. Ошол маалда эч коркпостон өзүбүздү колго алып аракет кылсак, сөзсүз өздөрүн көрөт экенбиз. Майрам Кубанычбекованын айтымында кесип тандоодо болобу же башка чечимдерди кабыл алууда жынысына карата чектөө туура эмес. Ошондой эле белгилүү кесиптер таанууланбашы керек. Менин оюмча кандай гана иш болбосун, жынысына карап иш алып барган бул чоң жаңылыштык деп ойлойм. Мисалы, өз жашоомдон эле айтсам, бала кезимден эле атам ат мингизип, мал багууга жардам берчүбүз. Ошол маалда мага кой бул кыздын иши эмес деп, же болбосо энемди кой сен ашканага жолоо, бул кыздын оокаты деп эч качан мынтип чектөө койбоптур. Ойлоп көрсөм, менин оюмча ата энемдин мындай кадамы биздин ар бирибиздин өзүбүзгө тиешелүү таланттарыбызды ачууга түрткү болду деп ойлойм. Анткени азыр Кудайга шүгүр энем ашпозчу болуп иштейт, а мен учурда супермаркетте директор болуп эмгектенип келем. Кандай гана иш болбосун, коомчулукта эзилтен кызга 40 үйдөн тыюу деген көз караш кыргыздарда калыптанып калган. Бул көз караш кыз кишини ийгиликкө жетүүсүнө чектеп коет. Биздин коомчулукта эң эле өкүнүчтүүсү бул кыз бала мектепти аяктар замат эле турмушка чыгуусу керек деген көз карашта болушат экен. Кайда барба, эмне кылба, туугандар жана коңшу колоңдор тарабынан качан турмушка чыгасың деген суроо чындыгында чарчатып жиберет экен. Андан тышкары жумушка орношурду дагы ойсоң бойдок болсоң эртең эле турмушка чыгып кетсеңчи деген суроо дагы болот экен. Бул өтө ыңгайсыздыкты жаратат жана инсан катары өзүңө дагы өтө чоң тоскоолдук жаратат деп айтсам болот. Мен Казакстан өлкөсүнө кетип калуумдун дагы бирден бир себеби ушул болду деп айтсам болот. Бирок кандай гана иш болбосун, кыз кишини эмнегедир алсыз деп көп ойлоп өтө чоң ката кетиришет. Себеп дегени мен кызмат ордумду көтөрүлө баштаганда айрымдар бул ал ишти алып кете албайт дегендер дагы болгон. Ашып кетсе 1 ай чыдайт деп сындаган адамдар өтө көп болгон. Бут тоскондор андан да көп болгон. Бирок аларга көңүл бурбастан өз ишимди кылып жүрө бердим. Ошентип бул жакта иштеп жатканыма быйыл буйруса 4 жыл болду. Материалды даярдаган Айтурган Кушкарбекова, Сусам РФМ жамааттык радиосу.